Кыздар бузулуп кетти деген блогер өзү мошенник болуп чыкты. Орусияда кыргызстандык ондогон жигит интернетте кайрылуу жасап, Москвадагы жүрүм-туруму бузулган кыргызстандык кыздарды жазаларын жарыялашты. Ошол кайрылуудагы жигиттердин бири Аташ деген лакап ат менен белгилүү болгон блогер Атабек Искендеров өзү Москвадагы мекендештерди алдап жүргөнүн, мигранттардын укугун коргоп, котормочу болуп жүргөн Салтанат Митиева айтып чыкты. Бул кайрылууга жооп берип, кыргызстандык кыздарды ошол эле мекендештери алдап, жолго таштап кеткен учурлар арбын экенин белгилеген. Булак мекендеш уру. Көлдө жол тыгынын жөнгө салып жаткан инспекторду унаа сүзүп кетти. Ысык Көл облусуна жол тыгынын жөнгө салып жаткан жол тескөөчүнү Mercedes-Benz унаасы сүзүп кеткен. Булак Кактус Кежи. Калдыктар калкыган Султан чай. Видеодо Алия Чолайлик бөтөлкөдөгү Султан чай суусундугунун ичинде белгисиз заттар калкып жүргөнүн көрүүгө болот. Видео интернет булактарынан алынды. Булак Сокол Медиа. Сегодня купили, только что купили. Не успели распечатать его, а там что-то Чопон Атада кайгол милициянын комада жаткан кызматкери Элистан Арзыбековду достору Бишкекке которууну суранды. Автоинспектор 15 августта трассада болгон жол кырсыктан кийин авто кыймылды көзөмөлдөп жаткан учурда унаа коюп кеткен. Сот тармакта Ички иштер министрлиги жана Саламаттык сактоо министрлигинин башчысына кайрылуу тараган. Милиционердин достору Ысык Көлдө тиешелүү медициналык жабдуулар жок болгондуктан автоинспекторду Бишкекке которууну суранышкан. Ички иштер министрлиги кырдаал боюнча Улан Ниязбековдун көзөмөлүндө экенин, медиктер уруксат берери менен Бишкектеги республикалык ооруканага жаткырыла турганын билдирди. Бейтапты ташууга атайын автоунаа даяр экенин белгилешти. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бакыт тилейбиз. Мунарбек Сейитбек уулунун болочок жубайынын сүрөтү жарыяланды. Париж Олимпиадасында күмүш медалга ээ болгон мушкер Мунарбек Сейитбек уулунун болочоктогу жубайы экөөнүн сүрөтү тарады. Маалыматта Мунарбек сүйүктүүсүнүн колун сурап шакек салганы айтылат. Эскерте кетсек, буга чейин мушкердин ата-энеси журналисттерге маек берип, анда Мунарбек Сейитбек уулу Париж Олимпиадасынан бара жатканда кызга сөйкө салып койгону айтылып, 2 жаш 24 августта үйлөнөрү белгилүү болгон. Таш көмүр шаардык кеңештин депутаты пара алууга шектелип кырмалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Таш көмүр шаардык кеңештин төрагасынын орун басарын пара талап кылган үчүн кармалганын 17 августта билдирди. Маалыматка караганда, жарандан соттук актынын негизинде жергиликтүү бюджеттин эсебинен анын кызматтан мажбурлап четтетилип турган мөөнөтүндөгү айлык маянасын берүү маселесин чечип берген үчүн пара талап кылган. Буга байланыштуу 14 августта жаран талап кылган керектүү суммадагы акчаны алып жаткан жеринен кырмалды жана УКМКнын Жалал Абад облустук башкы башкармалыгынын убактылуу тергөө камак жайына киргизилди деп жазылган маалыматта. УКМК басма сөз кызматы жаран 2023 жылы июнда шаардык кеңештин төрагасы болуп турганда да пара алууга шектелип кармалганын билдирди. Кийин жаранга кылмыш иши козголуп, тараптардын жарашуусу боюнча иш токтотулган. УКМК 1 августта Кара Көл шаардык кеңештин төрагасы менен бир депутаты пара талап кылууга шек саналып кармалганын билдирген. Алар Кара Көл шаарындагы Капчыгай кафесинин мурдагы ээсинен акча талап кылышканы кабарланган. Булак Азаттык.
Ошто 1,5 килограмм баңгизат сатууга аракет кылган чектүү кармалды. Ош шаарында 39 жаштагы жаран 1,5 килограмм опиум сатып жатканда кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча чектүү баңгизатын белгиленген жерге жеткирип, ал үчүн $1,500 алмак. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, кармалган жаран Ош ШИПтин тергөө кызматына жеткирилди. Булак баракелди. Бишкек-Ош унаа жолунда 2 жүк ташуучу унаа сүзүшүп, 2 адам каза болду. Бул тууралуу турмуш басылмасына күбөлөр билдирди. Алардын айтымында жол кырсык Суусамыр өрөөнүндө болгон. Көз жумган жарандар болжол менен 29-30 жашта. Каза болгондор Mercedes-Benz күйүүчү май ташыган унаасынын айдоочусу жана жүргүнчүсү болгон. Алардын жансыз денесин Өзгө жок кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары чыгарып, тез жардам кызматкерлери менен милицияга өткөрүп беришти, деди алар. Суусамыр өрөөнүндөгү жол кырсык 16 август күнү болгон. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуя 2024 жылдын 16 августунда болжол менен 5:50 чамасында болгонун билдирди. Бишкек-Ош унаа жолунун 184 чакырымында Скайна үлгүсүндөгү чоң жүк ташуучу унаа түндүктөн түштүктү көздөй бара жатып, түнчтүктөн түндүктү көздөй келе жаткан май ташуучу унаа менен кагышкан. Жол кырсыктын кесепетинен айдоочу жана жүргүнчү каза болуп, 1 жаран жаракат алган. Учурда жол тескөөчүлөр окуя болгон жерде иш алып барууда. Жабырлануучу 1992 жылы туулган жаран ооруканага жеткирилди. Булак турмуш кежи.